Саламатсыздар, ардактуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздерге убада берип кеткендей, кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген циклыбызды баштайбыз. Бир топ авторлор дагы чалышып, ушул бизде эми котормолор бар дейт, бирок орусча, кыргызча котормолор бар экен. Анан кийин сиздикинде мындай көп тилде которулуп аткандарды азырынча чала элек, бирок ошол эки тилде, анан кийин чын эле түрк тилинде да которулгандар бар экен. Ошолорду дагы ушинтип берип турсаңыз аябай жакшы болбойт беле деген сунуштар келип атат. Буюрса эми баштап алдык. Элмира Төлөкова менен баштап алдык. Андан ары дагы авторлор менен Кудай буюрса сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бүгүнкү студиямдын мейманы Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, филология илимдеринин кандидаты, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Элмира Төлөкова. Элмира айым, кош келдиңиз. Бул жолу өткөндө убада кылгандай тап деген ырыңыз жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Эми кээ бирлери айрымдары ойлошу мүмкүн, тап десе эмнени тап деп бут менен тиги табылдатышат, ошол жөнүндө болобу же кандай болот деши мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүз эми тарыхына токтолуп кетиңиз, анан ошо таптын маанисине дагы бир чечмелеп бересиз го. Макул. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн тап деген ыр жөнүндө, анын жазылыш тарыхы жөнүндө айтып бериңиз деген суроо болду. Бул тап деген ырдын жазылышы балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү максатында бул ыр жазылып калды эле. Себеби бала бул ырдан үндөрдү табышы керек да. Анан ой жүгүртүп, айлана чөйрөнү сезиши керек. Мунун максаты баягы экинчи мааниси табышмак сыяктуу. Табышмак ыр десек болот. Мисалы, жаздын көйнөгү жашыл, кыштын чапаны ак, күздүн күрмөсү сары, жайдын кийгенин тап десе, бала ойлонот жай кандай кийинет деп. Жашыл болушу мүмкүн, жок, гүлдүү дейт экен. Суроо берип көргөндө кичинекей балага. Андан кийин байкалбаган нерселер бар да, мисалы, жел ойносо чөп шырп, алма түшөт деп топ, жайда чымчык дейт чырк, жамгыр кантет сен тап дегенде, жамгыр мындай дыбырап жайт деши мүмкүн. Ошондой эле күздө эмне бышат десе, бакчадагы балдар алма бышат, жүзүм бышат деп ушу жемиштерди санап бериши мүмкүн. Мен суроолорун эле айтайын. Анан шамал кантет, айт бат деген суроо менен бүтөт акыркы куплет. Ошондо балдар деп шамалды турашы мүмкүн деп кыймылдуу бир анан табышмак таба турган, ой жүгүртө турган ыр болсо деген максат менен эле жазылып калган. Бул ырдын жазылышы деле узак болду да. Анткени биринчи эле куплет жаралган алгач. Анан муну улантыш керек деп ал көпкө турду. Андан кийин ойлонуп көрсөм, ушул кийинки саптары жаралып калды. Ошону менен бүтүн бир чыгармага айланды да. Бул ушундай тарыхы бар. Анан бул ырга Котормолорду айтып кетиңиз. Котормолору болсо, тап деген ырды орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Ар бир ырдын мазмунуна ылайык сүрөттөрүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова эже. Айтбөбү эже чындыгында керемет сүрөттөрдү тартып, ушул китепти шөкөттөп, кооздоп берген десем болот. Сүрөттөрү абдан жакшы чыккан. Айтбөбү эжеге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ырга дагы обон чыккан, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу композитор Догдурбай Урманбетов агай бул ырга обон чыгарган. Бирок ырдала элек. Агай бул ырдын үстүндө учурда иштеп жатат азыр. Эгерде нота тааныгандар болсо, мынакей азыр кыздар көрсөтүп атат. Нотага салып өзүңүздөр ушул ырды ырдай берсеңиздер болот.
Анан көркөмдө окуган балдар болду да. Ооба, Бет ачарда. бул Жашынмак ыр жыйнагынын бет ачарында тап деген ырды номер 99 орто мектебинин окуучулары көркөм окушкан. Амангелдиева Арузат кыргыз жана орус тилинде, Өмүрзаков Нуртилек англис тилинде көркөм окуп беришкен. Көркөм окууну ушул 99 орто мектебинин англис тили, орус тили башталгыч класстарынын мугалимдери даярдашты эле. Анда айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн төмөнкү тасма сиздердин назарыңыздарда. Жаздын көйнөгү жашыл, кыштын чапаны ак, күздүн күрмөсү сары, жайдын кийгенин тап, жел ойносо чөп шырп, алма төшөт деп топ, жайда чымчык дейт чырк, жамгырган дейт сен тап. Жайдын күнү эң ысык, сууга түштей жайкаптап, жайдан кийин көз келет, күздө ушат эмне? Айтпат, кымыз ичсең дейт, кылт, көл толкуса дейт, шарп, карды кессең дейт, кырт, шамал кантет, айтпат. Азыр биз ушуларды орус тилинде айтып беребиз. Отгадай. Весна сарафан носит ярко-зеленый. Зима в белой шубке приходит всегда. Осень плащ золотой, неудрённый. Какое же платье у лета тогда? А ветер играет и шепчет: шик. И яблоки падают на земь. Стук, кричат воробьи. Чик-чирик, чик. А как дождь поет? Расскажи-ка мне, друг. Наш жаркое лето поход уводит, зовет всех купаться, играть, загорать. За ним урожайная осень приходит. Какие плоды мы будем собирать? Когда пьешь кумыс, слышишь ты булли, а озеро плещет у ног. Ши, скрип, снег скрипит под ногами угули. А знаешь, как ветер поет? Расскажи. Азыр биз ушулардын англис тилинде айтып беребиз. Can you tell me? Spring dress is green, winter's cloak is white, autumn's overcoat is yellow. What color summer's robe? When it's windy, the grass goes swish. You hear apples fall with a sang. In summer, birds call chirp. What sound does the rain make? In summer, it is so baking hot, you burn and jump in the water. After summer comes autumn. Tell me what ripens it this time. When you drink kummus, it gurgles, sea waves roar and crunch. When you walk over snow in crunches, what sound does the wind make? Урматтуу Элмир айым келип ошол таптын тарыхы жөнүндө, таржымалы жөнүндө айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Ал эми кийинки көрсөтүүбүздө бакча маалы деген ыр туурасында кеп кылабыз. Саламатта калыңыздар. Келерки кездешкенге чейин аман болуңуздар.